Карындашым турмушка чыкпоо керек. Кимге? Башында эле жолукканда бечара байкуш болуп көрүнүп, сизден алсыз болуп көрүнүп. Ал чындыгында красавчик, сулуулуктагы эркек кишиге керек деген маселе жок. Ооба, өз ордунда сулуу болуш керек. Өзүнө караш керек, өзүн тараш керек. Бирок эркек кишини эмне сулуу кылат? Ичиндеги күчү, жан дүйнөсүндөгү күчү, жоопкерчилик деген түшүнүгү, баатырлыгы, семьясын кароо түшүнүгү. Аял киши ар дайым алсыз, кыйынчылыкты каалабайт, коргоодо болгонду каалайт да. Кимге турмушка чыкпоо керек? Ал сизди сулуулугу менен жеп жок кылат. Эгерде чындап эркек болбосо. Азыр баягы ажы күчүлөр көбөйүп кеткен, күжүңдөр көбөйүп кеткен. Туалетке кирип алып жөтөрө тургандар көбөйүп кеткен. Ошондой экен, ал эркектерден сактаныш керек. Эркек киши olarak кызыңызды кимге берип атасыз? Изжат этиш керек, караш керек. 18 жыл тарбияладыңыз, 20 жыл тарбияладыңыз, татыктуу адамга өткөзүп бериш керек эми. Анын жоопкерчилиги, бир нерсеге барып келүүсү, кийим, тамак аш бардыгы сиздин мойнуңузда болду 20 жыл. Башка бирөөгө өткөзүп атканда туура адамды тыңдаш керек. Күйөө бала маселесинде. Турмуш маселесинде, турмушка чыкпоо керек. Кээ бирөөлөр катын алыш боюнча Кыргызстан чемпиону болуп кеткен. Биринчи, экинчи аялы дагы бар, анан билбей кайнатасы ошого берип коет да, 3-чү, 4-чү кылып. Билбейт негизи. Анын аялы барлыгын. Анан кийин билет. Негизи үйлөнсөң да, үйлөнбөсөң да өкүнөсүң, бирок үйлөнүп туруп өкүнгөн жакшыраак. Үйлөнгөнгө аракет кылыш керек.